Айдоочусу жок унааларды көргөнбүз. Ал эми жүк ташыган унаа айдоочусу жок жүрө алабы? Убердин Отто аттуу өзү жүргөн унаасына толтура пиво жүктөп жөнөтүштү. Айдоочу чалкалап олтуруп, тек гана байкоо салып турат. Автоматташкан унаа 200 км аралыкты саатына 90 км ылдамдыкта басып өттү. Бул аптада Microsoft Windows программасын жаңылады. Анда 3 ченемдүү сүрөт жаратуу усулдары жана абдан чыгармачыл адамдар үчүн VR кулакчындары бар. Баса, компьютер программасын жараткан Дөшанын Surface студиясы кадыресе компьютердин экранын манжылардын кыймылы менен иштетет. Виртуалдуу дүйнө демекчи, Японияда жаңы саякат кызматы уюштурулду. Колдонуучулар атайын VR көз айнегин кийип, дүйнөнүн ар бурчундагы 360 градус айлананы тарткан камера көтөргөн гидтер менен байланышат. Kiddy корпорациясынын Sync долбоору кардарларга чектелүү убакытка планетанын каалаган жерин көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эле эмес, бир жерде токтоп, сувенир сатып алса да болот. Бир нече апта мурун Apple компаниясы Wi-Fi кулакчындарын чыгарганын жар салганда, кантип эле деп ишенбей калсаңыз керек. Ал кымбат баалуу кулакчындарды жоготпой алып жүрүүнүн жолу да табылды. Кулактан түшүп кетсе, аны кармап калган сөйкөнү 3 ченемдүү принтер аркылуу чыгарып алса болот. M3D компаниясынын дизайны бекер. Маселе тек гана ошол 3 ченемдүү принтер барбы дегенде.